Бирбол саясий партиясынын үгүт кербени Ысык Көл облусунда уланды. Алмамбет Шыкмаматов баштап келген партия мүчөлөрү Мирбек Асангариев, Руслан Ахматбек жана Екатерина Филаретоваларды жергиликтүү тургундар жылуу тосуп алышты. Кыргызстанды туңгуюктан чыгара турган билимдүү, илимдүү лидерлерге муктажбыз. Мындай ойду Бирболдун мүчөсү Мирбек Асангариев Каракол шаарындагы жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Мен мындай ойлонуп көрүп бир чечимге келдим да. Бул эркти деген, адамдын эркин деген Кудай берсе берет экен, бербесе жок экен. Бербесе айла жок экен. Антпесе 29 ичинде бир жерден чыгат элек го. Грузия чынын айтса 2-3 жылда бутуна туруп кетти. Азыркы заманбап лидерге, реформаторго эки канаты болуш керек экен. Биринчиси билим, илим, келечек, жаркын келечекти көрөгөчтүгү. Экинчиси эрк жана чечкиндүүлүк керек экен. Себеп дегенде бир дагы программа, сонун программалар бар. Ишке ашпайт эгер саясий эрк болбосо, чечкиндүүлүк болбосо. Бизге ошондой принципиалдуу эрки бар лидерлер жетишпей атат өлкөбүздө. Баягы телевизорлордо көп жаңылыктарды көрсөңүздөр, чиновниктер мынтип айтат да, атка минээрлер деп. Эгер чиновниктер, жетекчилер атка минер болсо, биз анда кимбиз? Биз жөө жүрчү адамдарбыз. Неге алар атка минерлер? Биз аларды өзүбүздүн салыгыбыз менен, элдин акчасы менен багып айлыгын төлөп атсак, айыл өкмөттөргө каражатын бериш керек. 50-ден 80%-га чейин бүт салыктар барын өзүнө калтырыш керек. Өзүнүн бийлигин да өзүнө берип, каражатын да өзүнө бөлүп бериш керек. Себеп дегенде жергиликтүү эл өзүнүн көйгөйлөрүн жакшы билет. Өкмөткө айтып көргүлөчү проблемаларыбызды. Суу проблемалары бар. Бала бакча, мектеп, алар билишпейт. Бийлигин дагы, каражатын дагы элдин өзүнө бериш керек. Өздөрү чечип, өзүнүн тагдырын, өзүнүн келечегин өз колуна алсын. Буюрса, мен бияка бир күнгө же бир айга келген жокмун. Шайлоодон кийин жумушум бар башталат. Ушактан отуруп алып, чогуу сиздер менен бирге чечебиз. Ал эми Бирбол саясий партиясынын депутаттыкка талапкер Екатерина Филаретова жаңы муунга күчтүү медицина жана билим берүү системасы керек экендигин айтты. Өлкөдө болуп өткөн пандемия биздин мамлекетке абдан терс таасирин тийгизди. Эң эле көйгөйлүү маселе болуп, медицина жана билим берүү тармагы болду десек болот. Мисалга алсак, биздин медицинанын алсыздыгынан канчалаган адамдарыбыз өтүп кетти. Канчалаган окуучуларыбыз мектепке барбай, сабактары үзгүлтүккө учурап калды. Ошондуктан биздин жаңы муунубузга эң күчтүү медицина жана күчтүү билим берүү системасы керек. Жана дагы айта кетчү нерсе, туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Ушундай шарттан улам быйыл Кыргыз өлкөсүнө келген туристтердин саны абдан азайды. Канча деген пансионаттар, канчалаган эс алуучу жайларыбыз бош калды. Биздин негизги максатыбыз ушул 3 тармакты оңдоо болмокчу: медицина, билим берүү жана туризм. Бийлик менен элдин ажырымы күчөп, карапайым элди эч ким укпай калды. Руслан Ахматбек эгер аймактар өнүкпөсө, борбордун күчтүү болгонунан эмне пайда деген суроо салды. Эл ишенбей калыптыр бийликке. Биз ошону байкадык да. Ошондо биз мындай жаштар жүрөк чочудук да. Анткени биз эртеңкибиз кандай болот? Балдарыбыз кайсыл жерде жашайт? Кандай өлкөдө жашайт? Мен бир унутпайм. Бир жерге барып 6-класстын окуучуларына семинар берип койду, бир сабак берип кой деп суранышты. Бардым, 6-класстардын окуучусунан бир суроо сурадым. Мектепти бүткөндөн кийин Кыргызстанда окуп, Кыргызстанда жашаган канча киши бар дедим. Эч ким кол көтөргөн жок. 6-класстын окуучулары. Чет мамлекетке ким кетет десем, 100% кол көтөрдү.
100% 6 класстын балдары. 6 класс деген канча? 12-13 жашта балдар. Анан ошондо менде ой кетти. Бул биз каяка баратабыз деген. Биз негизи улут катары, эл катары каяка баратабыз деген суу кетти. Ошондо ойлоно түштүк. Акыркы чекит катары, акыркы тамчы катары могу пандемия окуялары болду да. Мен дагы бала чака болгондон ойлонуп кетсин. Эртең кандай өлкөдө жашайм, балдарым кандай өлкөдө жашайт деп. Анан биз баягы пандемияда мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алабыз деп корктук. Анан кой, барып, колдон келип, силер буюрса колдоп, батаңарды берсеңер, жок деген неге нерселерди өзгөртүп алат экенбиз. Мына бүгүнкү биздин эң чоң кыйынчылыгыбыз өкмөт, бийлик элдин астынан тормоз болуп турат да. Тоскоолдук болуп турат. Баягы булактын олуп ачкандай ач керек, артып тазалаш керек. Эл өз алдынча эле оокат кылып кетет. Эчтеке күтпөй эле. Парламент болсо, өкмөт болсо, сот, адилеттүү сот болсо, могу жергиликтүү башкаруу органдар элдин баягы турмушун жеңилдетсе, дагы эмне керек? Биздеги эң чоң көйгөй ушул бүйүт болуп атат да. Алар бүгүн сени, эртең балдарыңды сатып алат. Мындай билдирүүнү Алмамбет Шыкмаматов жетөгүз эли менен жолукканда айтты. Ошондой эле акча сунуштаган эл душмандарына добуш бербөө керектигин эскертти. Бардыгы келип, таза эмес шайлоолорго такалып атат. Шайлоолордо бир 50-60 эле көпөс менчикти калган белги. Улам бир президенттин далысына бычакты сайып коюп, кийинкисин өтүп, кийинкисинин далысына бычакты сайып, 50-60 көпөс кетпей жүрөт. Алар элди бузуп бүттү. 500 сомдон баштаган 1000 сомго чыккан, 2000ге чыккан, мында 5000ге чыкты. Алардын тилеги эл канчалык караңгы болсо, эл канчалык жарды болсо аларга жакшы. Ушуну эл түшүнбөй атат. Аларга элдин байыганын кереги жок. Анткени эл байыса кимден сатып алат алар добушту? Элдин көзү жетип болуп, элдин көзү ачылса, эл билимдүү болсо аларга кереги эмне? Ошондуктан алар улам бир президентти садака чыгып, дагы 30 жыл кетпейт. Дагы 40 жыл кетпейт элдин көзү ачылмайынча. Мындан сырткары Алмамбет Шыкмаматов толук кандуу парламентаризм орнош керек деп кошумчалады. Себеп дегенде өлкө күчтүү, жоопкерчиликтүү премьер-министрге муктаж. Элге мына эртең силерге 5 жылда бир гана шанс келет. Жаңы муындап келгенде. Азыр бардыгы талап кылат. Жаштар келсин, билимдүүлөр келсин. Кеткиле чүнкүрүктөр. Эртең шайлоо болсо 5000 сомдон таратат барына. Булар эмне кылып койду деп ошолорго бересиңер. Анан алар келет, бир фамилияларын жаттап билесиңер. Айлан көчөк болуп жүрөт. Ал 5000 сом далган адам. Ал арам акча. Ошол алган адам кийинки шайлоодо дагы муктаж болот. Дагы жарды болот. Анткени ошентип тилеңип берет. Акча бергенге дегенде шайлоо бар. Акча берген ал эл душмандары. Ал акчаны жана 100 сомуңар бар чөнтөгүңөр. Ошол 100 сомдун бир дегенин онтуп тоголотуп бересиз. Эмне кой малайлары. Даяр турган сезонга. Эмкиде келем, сен балаңды сатып алам деп. Бир жолу бир ошолордун сасайын берели да кыргызстан элдери. Анан элек жери байоо болот, адамдар чүктөр болсун кыргыз эл. Уя, ал койдум эле. Анан көзөмөлдөйт экен деп. Бербейлер бар. Кан алмаштырдылар, муун алмаштырдылар, жаштарды шайлады. Ысык көл өрөөнүнө болгон сапардын акырында Бирбол саясий партиясынын мүчөлөрүнө аксакалдар бата берип, колдоо сөздөрүн айтып узатышты.